Кутмандуу кечиңиздер менен түз эфирде кабарлардын жыйынтыктоочу топтому, аны менен мен Ажина Досумбетова тааныштырам. Алгач бүгүнкү күндүн негизги темалары. Кыргызстан Өзбекстанга электр экспорттоону убактылуу токтотту. Мындай чечим катуу суук болот деген эскертүүлөргө байланыштуу кабыл алынды. Гидромет аныктаган катуу суук ошту катталган жок. Ага карабай жылуулук нормадан жогору берилип жатат. Сот реформасына жогорку кеңеш канааттанбайт. Буга чейинки аракеттердин жыйынтыгы кандай? Кара Суудагы 17 үй бүлө көчкү алдында калуу коркунучунда. Эскертүү 10 жылдан бери берилет. Кыргызстан менен Тажикстандын соодагерлери биргеликте эмгектенишет. Кыргызстан Өзбекстанга электр экспорттоону убактылуу токтотту. Улуттук энергия холдинг ишканасынын өкүлү Аман Калыбековдун билдиргенине караганда, Өзбекстанга экспорттун токтотулганы катуу суук болот деген эскертүүлөр менен байланыштуу. Өлкөдө электр энергиясынын тартыштыгы жок, бирок сууктан улам алдын алуу чаралары үчүн мындай чечим кабыл алынды. Маалыматка караганда, Өзбекстан менен келишимде аба ырайында өзгөрүүлөр болсо, экспорт токтой турганы көрсөтүлгөн. Сууктун күчү кайтып, күн жылыгандан кийин коңшу мамлекетке электр кубаты кайра сатыла баштайт. Катуу суук болбосо деле 30 январга чейин өлкөдөгү мектептерде окуу уланбайт. Чыккан буйрук өзгөрүүсүз каларын Билим берүү министрлиги кабарлады. Анда айтылгандай, Кыргыз гидрометтен күндүн сууп кетери тууралуу эскертүүсү алынып салынмайынча чечим күчүн жоготпойт. Эскерте кетсек, кече 25 январда Билим берүү министрлиги Кыргыз гидрометтен ызгар болот деген шашылыш билдирүүсүнөн улам мектептерде убактылуу жапкан. Бүгүн 26 январда көпчүлүк аймактарда катуу суук катталбаган үчүн Билим берүү министрлигинин чечимин коомчулук сындап жатышат. Өзгөчө кырдаалдар министрге айтып аткандан кийин алынын эмесине көрсөтмөлөрүн башыбыз керекпиз. Себеби кандайдыр бир биз ар кандай ситуация болушу мүмкүн да, эми МЧС жооп берет да буга. Ошон үчүн биз да аны аткарыш керек жаран катары. Ош шаарына бүгүндөн тарта жылуулук нормадан жогорку температурада берилет. Ал үчүн отканаларда кызматкерлер тынымсыз иштеп жатышат. Антпесе суук аба ырайында социалдык объектилер, көп кабаттуу үйлөр жакшы ысыбай калышы мүмкүн. Деги эле 30 январга чейин күтүлүп жаткан аномалдуу суук аба ырайына жылуулуктагылардын даярдыктары кандай? Кезектеги сюжетте. Буга чейин эле аба ырайынын суукташына байланыштуу көмүр менен жылытуучу отканаларга кара алтын жеткирилген. Ар биринде бир жумага жетерлик 30 тоннадан көмүр бар. Эми кызматкерлер тынымсыз от жагып, турак жайларды жогорку температурадагы жылуулук менен камсыздап турушат. Бул боюнча шаардык мэрия дагы тапшырма берген. Бүгүндөн башка күнү күн жылуу болот. Күн жылуу болуп жатканына байланыштуу 60 температурага жагып жатканбыз. А бүгүн күн суук болгонуна байланыштуу 60-65 градуска жеткирип жагабыз. Режим боюнча өзү негизи 8 температурадан ашса, биз температураны аз кылып жагышыбыз керек да негизи өзү. Катуу суук болот деген эскертүүгө байланыштуу мектептердеги окуу убактылуу токтотулду. Ал эми бала бакчалар жабылган жок. Ошон үчүн бакчаларга да өзгөчө көңүл бурулуп жатат. Башкача айтканда, от казандарга ар 20-25 мүнөт сайын көмүр салынып, температура көзөмөлдөнүүдө. Бала бакчалар бүгүн күндөгүдөй эле жылуу. Муну балдардын жеңил кийинип үшөй отурганынан билсек болот. Башка күндөрү ар бир бакчадагы бөлмө ичи 40 градуска чейин жылытылса, бүгүн 50 градуска чейин жогорулаган. Жылуулук камсыздоо ишканаларында бир жума бою кошумча бригадалар күчөтүлгөн тартипте иштешмей болду. Эгерде жылытуу системасында авариялык кырдаалдар катталса, тезинен абалды жөнгө салышат. Ошондой эле көмүр менен жылытуучу отканаларда 2ден кызматкер, ал эми электр энергиясы менен иштеген отканаларда 3дөн операторлор 24 саат бою жылуулуктун үзгүлтүксүз берилишин камсыздашат. Биздин азыр 17 электр энергия менен жылытылган котельнияларыбыз бар, 65 көмүр менен 65 от казанын бардыгы көмүр менен камсыздалган. Электр энергия боюнча вот биздин насосный бүт бары тейлөөдөн өткөн, от казандар кароодон өткөн, бардыгы
штаттык режимде ишти жүргүзүүдө. Ошондой эле атайын кошумча техникалык каражаттар камдалды. Себеби турак-жайлардагы жылуулук түтүктөрү жарылса, мүчүлүштүктөрдү ылдам жоюу кажет. Белгилей кетсек, гидрометеорология агенттигинин божомолдоосуна ылайык 30 январга чейин абанын температурасы кескин төмөндөп, үшүк жүрүшү күтүлүүдө. Абанын температурасы тоолуу аймактарда түнкүсүн -40 градуска чейин жетет. Нуржамал Баргыбаев, Арген Калыбек уулу, Ынтымак. Сот реформасынын жыйынтыктары парламент депутаттарын канаттандырбайт. Эл аралык гранттар, мамлекеттик казнадан бөлүнгөн каражаттар өз максатына жеткен жок. Бул бүгүн Республика Ата журт фракциясынын жыйынында көтөрүлүп, шалакылыкка жол берген тиешелүү адамдарга сын пикирлер айтылды. 6 жылдан бери 3 жолу соттандоо кеңеши түзүлүп, бирок эл күткөн адилеттүү судьялар бекитилбей келет. Аягына чыкпай жаткан сот реформасы боюнча кабарчыбыз токтолсун. 2010 жылдагы төңкөрүштүн келип чыгышына сот системасы түрткү берди. Бир катар саясатчыларга негизсиз өкүмдөр чыгып, коомчулуктун наразычылыгы күчөдү. Мындан улам жаңы бийлик бул тармакты реформалоого киришкен. Натыйжада сот тандоо кеңеши түзүлүп, бирок башталган демилге ушул кезге чейин аягына чыкпай келет. Ал эми өкмөт реформалар жакын аралыкта толук кандуу максатына жетерин билдирүүдө. Кыргыз Республикасы судьялар кеңешине караштуу тартип комиссиясынын төрагасы. Республика Ата журт фракциясынын жыйыны курч маанайда уланып, депутаттар отурумга келбей койгон Жогорку соттун төрайымы, президенттик аппараттын бөлүм башчысы жана сот тандоо кеңешинин төрагасына нааразы болушту. Ошондой эле эл өкүлдөрү айрым кылмышкерлерди актап жаткан судьялардын ишине юридикалык баа берүүгө чакырды. Соттор оңолгон жок. Элдин сөзү да, сурамжылоолор да, эл аралык социологиялык сурамжылоолордун баары да бизде айтып атат. Ал эмес кече бийликтеги биздин депутаттарыбыз айтып атат. СДПКнын мүчөлөрү айтып атат, 90% сотко эл ишенбейт деп. Мен өзүмкүн айтпай эле коеюнчу. Ошолорго эле ссылка жазайын. Демек, бизде соттор шайланып атканда эле иши бүтүп атат. Сот тандоо кеңеши шайлабай эле тиги ак үй көк үйдөн согласование менен өтүп атат. Жылына бул тармакка ири каражат бөлүнгөнү менен көзгө көрүнөрлүк жумуштар жок. Алсак 2013 жылы 535 миллион сом, 2014 жылы 888 миллион сом, 2015 жылы 985 миллион 5000 сом, 2016 жылы 1 миллиард 139 миллион сом, 2017 жылы 1 миллиард 339 миллион сом бөлүнгөн. Быйылкыга 1 миллиард 622 миллион сом пландалган. Мамлекет сотторду көз карандысыз кылуу үчүн алардын маянасын 100 000 сомдон жогорулатуусу зарыл дейт депутат Курманкул Зулушев. Сот коопсуз жерде отуруш керек, коопсуз жерде жашаш керек, коопсуз үйүнө жетиш керек. Түшүндүңүз да, кылмыш иштерди караган соттордун кандай акыбалы кандай болот. Экинчиден, соттордун социалдык гарантиялары, үй менен камсыз кылды, эмгек маяна менен. Эгерде соттун айлыгы өзүнө жетпей атса, биз каяктан көз карандысыз адилет сот бийлигин түптөй алабыз. Биз бүгүнкү күндө бир органга, ушу бир бийликке, сотко биз аянбастан бюджеттен каражат таап, эмгек маянасын көтөрүшүбүз керек. Сот реформасын жыйынтыктоого жыл сайын эл аралык донорлордон которулган каражаттардын суммасы көбөйдү. Мындан сырткары мамлекетте жөн турган жок. Бирок ушул күнгө чейин реформа өз мүддөсүнө жетпей, белгиленген 10 жылга чукулдап калды. Изилдөөлөргө караганда 180ден ашык өлкөнүн ичинен Кыргызстан көз карандысыз соттор боюнча 77-орунга татыган. Системадагы өзгөртүүлөр үзгүлтүккө учурап жаткандыгын айрым эксперттер бийликтин кызыктар экендиги менен байланыштырышат. Бирөөнүн мүлкүн тартып алганга деле мүмкүнчүлүгүң бар, бирөөнү жактап койгонго деле, бирөөнү отургузуп салганга мүмкүнчүлүгүң бар. Ошон үчүн бушу сотту катуу кармаш керек деген ой менен саясий күч соттун баарын чөгөлөтүп, жаткызып, таптакыр плинтустан ылдый кылып койгонго кызыктар да. Эгер ошондой кыла турган болсо, бийликте жүргөндөр өздөрү түшүнбөйт. Бүгүн сен бийлик менен чогуу сотту басмырлап атсаң, эртең сен бийликке болбой калгандан кийин ошол эле басмырланган сот өзүңдү камап туруп, же Кыргызстандан качып чыкканга шартты түзөт дегенге өзлөрү түшүнүш керек да. Адилеттүү соттордун тандалышын учурда коомчулук чыдамсыздык менен күтүүдө. Андыктан эл өкүлдөрү, жарандык коом бул маселени масштабдуу карап, сот реформасынын мындан кийинки кадамдарын парламенттик угууда талкууламай болду. Гүлзара Бакаева, Рустам Алымбаев, Ынтымак, Бишкек шаары.
Кара Суу районунда жер көчкү коркунучундагы 17 үй бүлө көчпөй жатат. Аларга өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан жашоого болбойт деген эскертүү 2006 жылы берилген. Аны менен бирге эле өкмөт тарабынан жер жана 200 000 сомдон суда бөлүнгөн. Үй салып бүткөндөрү менен кооптуу аймактан көчүүгө ашыкпай келишет. Анын себебин жашап жаткан үй жайын таштап кете алышпаганы менен гана түшүндүрүшөт. Кененирээк алдыдагы материалда. Сонун Бүбү Пирматова Кара Сугот айылында 20 жылдан ашуун убактан бери жашайт. Анын үйү да кооптуу деп табылып, көчүүгө чечим чыккан. Эскертүү берилип, Ачы айылынан жер бөлүнгөн. Үй салуу үчүн суда да алган. Курулушу бүткөрүлгөнү менен кооптуу аймактан көчүүгө азырынча камына элек. Сүлбетте отура алган, Кудай сактасын деп коюп. Көчөбүз ачыга. Ачыга көчөбүз отурабыз. Бәрі малдарын бәрін саттым. 2016 жылдагы өзгөчө кырдаалдар министрлигинин тыянагы боюнча Кара Сугот айылындагы 50 үй бүлө коопсуз аймакка көчүрүлүүгө тийиш болсо, анын 33-ü конуш которушкан. Калган 17 үй бүлөдөгү 150-ге жакын адам түрдүү себептер менен тобокелчиликке барып жашоолорун улантып келишет. Коркуп эле балдарым мектептен өтүп аткандан коркуп кайра келип жерге салып алдык элек. Насып кылса быйыл жазда фундамент куйсак, күзгө 1-2 коммунат болсо эми салып чыгып кетебиз да. Көчөбүз деген ниеттер болуп атат, кеңешип атабыз. Айыл өкмөт менен өзгөчө кырдаалдар министрлиги жыл сайын түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келет. Бирок ага карабай көчүүдөн баш тартып жатышат. Анын себебин көнгөн жайын таштап кете алышпагандыктары менен түшүндүрүп, тил кат жазуу менен гана чектелишүүдө. Себеби мына коптуу жай, мына жерде жер жарылганын билесиңер, туурабы? Мына эртеге кокусунан сүрүлүп кетет деп эч ким кепилдик бере албайт. 10 үйдү көрсөттүк го, 9 үйлөрдүн үстүнө жарык кеткен. Негизи булар көчкүдөн эме болгон да, эскертүүдөн. Бул 2005 жыл болгон эмелер. Буларга Манас айылынан чек берилип, суда берилген. Кийин 2000 гана жер түстүрөдөн бул жакта берген. Аларга да уже чек берилип баары судаларын алган. Ошондо дагы бир жолу эскертип табыз, коопсуздуган сактыкта кордук деп. Учурда Ош облусунда кооптуу аймактардан көчүрүлүүчү 2500 адам болсо, анын 1600-ü чыгарылган. Калган 400 адам жер алуу үчүн кезекте турат. Ал эми 900-ге жакыны үй салууга суда менен жер алса дагы көчпөй жатат. Кара Сугот айылындагы 17 үй бүлө дагы жардамында жер тилкесинде алып, үйдү коопсуз жакка салып алганына карабастан, баягы жайы жетишпейт деп, жер аз деп, кайра эле ошо эске отурган жерлерине барып алган жарандар болуп эсептелет. Өзү Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2004 жылдын 23 апрелинде 289 токтомуна ылайык турак жайлары кооптуу аймактарда жашаган атуулдарды көчүрүп чыгарууга милдеттүү болуп, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары менен жергиликтүү мамлекеттик администрациялар аныкталган да. Белгилей кетсек, былтыр жер көчкү түшүп 24 адамдын өмүрүн алган Өзгөндүн Айусай айылынан 40 үй бүлө да көчпөй жатат. Учурда жалпы өлкө боюнча 10 000 өзгөчө кооптуу аймакта жер көчкү, сел жүрүү тобокелдиги бар. Айдай Беделбек кызы, Тилега Динабеков, Аззан Бузриков, Ынтымак. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда достукка көпүрө болгон базар бар. Эки элдин эркин соода жүргүзүү мүмкүнчүлүгү Баткенден Самаркандек айылында түзүлгөн. Соодагерлер менен кардарлар эки өлкөдөн келип, тараптар өзүндө жок товарларды алмашып, бирин-бири толукташат. Соода аркылуу мамилелерин бекемдеп, дос болгондор дагы бар. Достук базарына кабарчыбыз барып келди. Баткендин Самаркандек айылында жайгашкан базарга кошуна элдин кадамы дээрлик сайыз убагынан бери үзүлбөйт. Эки улуттун өкүлдөрү өзүндө жок товарларды алмашып, бирин-бири толуктап келишет. Тажикстандан келгендер өрүк алышса, биздикилер алардын жашылча жемиштерине кызыктар. Ояктан жашылча жемиш, картошка, пияз алып келип отуруп саткандар бар. Ушу тажиктер келбесе, мына өрүктү ким алат? 99% өрүк какты Тажикстандан алып кирип кетет. Базар акырындык менен кеңейип олтуруп, азыр сатуучулардын саны 1000ге чамалады. Соодагерлердин жарымын кыргызстандыктар түссө, калганы Тажикстандан келишет. Арасында 15 жылдан бери кийим-кечек сатып жүргөн Мужипа Валиева бар. Айтымында бул жерде товардын өтүмдүүлүгү жакшы. Кыргызда неме кетишин жок, келебиз өзүбүз. Өз өлкөмдө кандай соода кылсам, бул жерде да ошондой. Кыргыздар менен мамилебиз жакшы. Көп келгенимденби, кыргызчаны түшүнөм. Алар менен орус жана өзбек тилинде соодалашып, алып келген товарларымды сатам. Соя, кошни, базар жакшы үчүн келебиз да. Тажикстандан жашылча жемиштерди алып келебиз. Жүзүм, лимон, алма, бардык түрү бар. Соода жакшы болот. Алармандар көп. Жума сайын келип кетебиз. Кыргыздар менен мамилебиз эң жакшы. Савда жакшы. Соода аркылуу эки эл бири-биринин тилин үйрөнүп алышкан. Айрымдары катташып дос болуп да жүрүшөт. Баарынын ымалалары жакшы. Бирок базарда тиешелүү шарттардын түзүлбөгөнү аларды иренжитет.
Аймактарды өнүктүрүү жылынын алкагында базар талапка шайкеш келтирилер деп үмүттөнүшөт. Условиялар жакшы кылып, ар бир жерге порядочный кылып, неме кылып берсе, экономикасы жогорулайт, элдики, адам ар бир үй бүлөнүн экономикасы неме болот, мына өзүбүздүн айыл өкмөттүн экономикасы жогорулайт. Эки тарап дээрлик 30 жылдан бери эркин соода мамилелерин жүргүзүп келишет. Самаркандек базарынын Тажикстандын Исфара районунун, Алты Айылы жана Баткен районунун Аксай, Актатыр, Көкташ, Рават айылдарынан келип соода кылышат. Фируза Аскарбек кызы, Жыргал Абдыжалил уулу, Ынтымак, Баткен району. Программабызды эл аралык жаңылыктар менен улантабыз. Түштүк Кореяда уурукан өрттөндү. Тилсиз жөө көп кабаттуу имараттын биринчи кабатынан жайылган кырсык таңкы 7:30 чамасында катталган. Окуя болгон жайга өрт өчүрүүчүлөр жетип келип, 200дөн ашык кишини эвакуациялады. Бирок тилсиз жөө 40тан ашык кишинин өмүрүн алганы айтылууда. Түштүк Кореянын Мирян шаарындагы ооруканадан чыккан өрт кырсыгынан 41 киши каза болуп, 70тен ашууну жараат алганы маалым болду. Тилсиз жоону өчүрүү үчүн бир нече саат талап кылынды. Өрт биринчи кабаттагы тез жардам көрсөтүү бөлүмүнөн чыккан. Жалын экинчи, үчүнчү кабатка жайылып кетпөө үчүн болгон аракетибизди жасадык. Бактыга жараша жогорку кабаттарга жайылган жок. Окуя болгон жайга келген өрт өчүрүүчүлөр имараттан 200гө жакын кишини эвакуациялашкан. Кырсыкка байланыштуу өлкө башчы чукул жыйын өткөрүп, тилсиз жөөдөн жабыркагандарга тез арада керектүү жардам көрсөтүлүп, ооруканага келтирилген чыгымды жабуу зарыл экенин тапшырды. Эскерте кетсек, мындан бир нече ай мурда өлкө аймагында дагы бир каргашалуу окуя болгон. Анда эс алуу борборунан чыккан өрттөн 29 киши набыт болгон эле. Бразилияда мурдагы президент Лула да Силванын соту болуп өттү. Ал бийликте турган малды кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп айыпталып жатат. Сот аны күнөөлүү деп таап, 9 жылга эркинен ажыратуу өкүмүн чыгарды, бирок да Силва бул күнөөсүн четке кагууда. Бразилиянын федералдык соту мурдагы президент Луис Игнасио Лула да Силвага карата чыгарган өкүмүн күчүндө калтырды. Ал бийликте турганда коррупциялык иштерге аралашкан деп айыпталып, кылмыш иши козголгон болчу. Соттук териштирүүлөрдөн соң ал күнөөлүү деп табылып, 9 жылга эркинен ажыратылсын деген өкүм чыккан. Бирок мурдагы президенттин жактоочусу ал күнөөлүү эмес деп, анын ишин кайрадан карап чыгуу үчүн арыз менен кайрылды. Ал эми апелляциялык соттун өкүлдөрү Луланын жаза мөөнөтүн 9 жылдан 12 жылга көбөйтүү зарыл экенин айтышууда. Мурдагы президент Лула да Силваны негизсиз эле айыптап жатышат. Иликтөө иштеринин жыйынтыгында анын бир да күнөөсү далилденген жок. Бразилиянын мыйзамдарына ылайык апелляциялык сот тарабынан күнөөлүү деп табылган саясатчы президенттик шайлоого катыша албайт. Эми 72 жаштагы Лула да Силва ушул жылдын октябрь айында өтө турган президенттик шайлоодо талапкерлигин коюуга тыюу салынды. Бул кадамдарды мурдагы президент Лула да Силва саясий куугунтук деп атап, шайлоого катышаарына бут тосуу деп баалады. Бирок да Силваны сот залынан камакка алып кетишкен жок. Анын апелляциялык сотко арыз менен кайрылууга дагы бир мүмкүнчүлүгү бар. Арыз толугу менен сот тарабынан каралып бүтмөйүнчө ал боштондукта кала бермекчи. Азыр болсо дүйнөдө орун алган акыркы жаңылыктардын кыскача топтому. Орусиянын Россия 24 телеканалы Кабулдун мейманканасындагы терактта мерт болгон 7 украин жарандарынын арасында Украинанын Тажикстандагы жана Ооганстандагы элчиси Виктор Никитюк дагы бар болгонун билдирди. Элчи менен анын туугандары телеканалдын бул жаңылыгына таң калышууда. Никитюк анын өлүмү тууралуу билдирүүнү жаңылыштык деп эсептебейт. Айтымында бул Орусиянын мамлекеттик телеканалынын чагымы. Талибан кыймылынын жоочулары Кабулдагы мейманканага 20 январда кол салышкан. Анда каза тапкандардын арасында 7 украин жараны болгон. Менимче бул билдирүү коомчулуктун көңүлүн Орусиянын Талибан кыймылын колдоп, Ооганстанга каршы гибриддик согуш жүргүзүп жатканынан башка жакка буруу аракети. Ал согуш менен Орусиянын Украинага каршы жүргүзүп жаткан гибриддик согушунун окшош жактары бар деп эсептейт дипломат.
Өткөн жумада Казакстандын Актөбө облусунда өрттөнүп кеткен автобустун айдоочулары убактылуу кармоочу жайга камалышты. Алардын 3-өсү тең Казакстандын жарандары. Бул тууралуу 25 январда Актөбө облустук прокуратурасынан билдиришти. Айдоочулар транспорт каражатын пайдалануу эрежелерин бузуп, өрт коопсуздук эрежелерин сактаган эмес деп айыпталышууда. Алдын ала тергөөнүн жүрүшүндө автобустун өрттөнүп кетишине, анын ичин жылытуу үчүн кандагыч лампа колдонулганы себеп болгону аныкталган. Эскерте кетсек, 18 январда Самара Шымкент жолунда өрттөнүп кеткен автобуста 57 киши бараткан. Алардын 52си набыт болгон. Түркмөнстандын президенти Гурбангулы Бердимухамедов Ашхабадта курула турган бир катар жаңы имараттардын долбоорлору менен таанышып чыкты. Мамлекеттик ММКлардын маалыматына караганда, өлкө борборунда бир нече жасалгалуу мейманкана, эл аралык конгресс борбору, Сенагат жана Түркмөн башы коммерциялык банктарынын имараттары, Түркмөн акыны Мактум Кулинин эстелиги жана жаңы өкмөттүк трибуна курулат. Ашхабадта кымбат баалуу жаңы мейманканаларды куруу тууралуу өлкө башчы чечими 9 январда жарыяланган. Бердимухамедов анда шаарды кыдырып, келечектеги объектилердин жайгаша турган жерлерин жеке өзү тандаган болчу. Кезек спорт жаңылыктарында грек-рим күрөшү боюнча Иранда өтүп жаткан эл аралык турнирди мекендешибиз ийгиликтүү баштады. Валентина Шевченко UFC рейтингинде 1-орунда. Алдыда ушул жана башка спорт кабарларын Элмурат Беков айтып берет. Саламатсыздарбы, ушул күнгө алынган спорт кабарлары менен таанышып алыңыздар. Кыргызстандык эки спортчу грек-рим күрөшү боюнча Иранда өтүп жаткан эл аралык турнирде финалга чыкты. Кечээ 25 январда Бендер Макшехр шаарында Тахти кубогу старт алды. Турнирдин биринчи күнү 4 салмак категорияда мелдеш өткөрүлүп, өлкөбүздүн атынан 3 спортчу килемге чыкты. Алардан 60 кг Канибек Жолчубеков бардык атааңдаштарын утуп финалга жолдомо алса, 63 кг салмакта кармашкан Калы Сулайманов да 3 беттештин баарында тең ийгиликтүү болду. Ал эми 87 кг катышкан Самат Шырдаков жарым финалда утулуп, коло медаль үчүн күрөшө турган болду. Эми Канибек Жолчубеков биринчи орун үчүн тал ээси болгон ирандык балбан менен кармашса, Калы Сулайманов казакстандык Кудайберген Турсунов менен күч сынашат. Футзал боюнча Кыргызстандын курама командасы Азия чемпионатынан алдын акыркы жолдоштук беттештин Тажикстанга каршы өткөрөт. Бул жөнүндө Футзал федерациясы кабарлады. Кыргызстан менен Тажикстандын оюну эртең 27 январда Казакстандын Алматы шаарында болот. Белгилей кетсек, кезектеги Азия биринчилиги 1 февралдан 11 февралга чейин Кытай Тайпейде өткөрүлөт. Чемпионатта Тажикстан Б тобунда Өзбекстан, Жапония жана Түштүк Корея менен ойносо, курама командабыз Д тайпасында Таиланд, Ливан, Иордания менен күч сынашат. Мекендешибиз Валентина Шевченко UFC рейтингинде бул айда да 1-орунда калды. Кечээ UFC уюму 20 январда өткөргөн кезектеги турниринен кийин ушул айдын рейтингин жарыялады. Анда мекендешибиз уруш өткөрбөсө да өз ордунда калды. Эске салсак, ал 61 кг салмактагы мушкер айымдар арасында 2 айдан бери биринчи катарда турат. Белгилей кетсек, эми Шевченко кезектеги беттешин 3 февралда 57 кг бразилиялык Прицела Качоэрага каршы өткөрөт. Футбол боюнча Испания кубогунда Барселона жарым финалга чыкты. Кечээ чейрек финалдын акыркы жооптук оюнунда Барселона Эспаньолду кабыл алып 2-0 утуп алды. Алгач Луис Суарес 9-мүнөттө эсепти ачса, 25-мүнөттө Лионель Месси команданын экинчи голун Эспаньол дарбазасына киргизип, Барселонаны жарым финалга алып чыгып кетти. Эске салсак, эки команданын биринчи беттешинде Эспаньол 1-0 уткан болчу. Ушул күндүн спорт кабарлары мына ушулар. Студияда мен Элмурат Беков болдум. Саламатта туруңуздар. Ушул жана башка маалыматтар ынтымактын сайтына дагы жайгаштырылат. Сиздер ынтымак чекиткей аркылуу өлкөдөгү жана дүйнөдөгү маалыматтар менен кабардар болуп, кызыктуу программаларды көрсөңүздөр болот. Алдыда орай менен таанышып алыңыздар. Мен болсо сиздер менен коштошом. Саламатта туруңуздар.